Постарайтесь предоставить. Да, уважаемый суд. Предоставим. Не электронная, бумажная. Да. Все. Объявляется перерыв. Первый февраля 16:30. Прошу вас встать. Урматтуу Төрехан мырза, мына сиз бүгүн баягы сот заседаниясына отуруп, бүгүн дагы отмена болду да, жана Кадыр Атамбаевдин келбегендигине байланыштуу. Ушул процесс боюнча бир сөз кылып берсеңиз, эмне болду эле, кандай жагдай болду эле, бизге кичине элге да түшүнүк болсун да. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен булардын сотту кандай жетелеп мыйзам бузуп бара жатканын уже сезип турам. Эмкиде келишет дагы. Эми бул сотту токтотуп туруп, тети кой ташка алып баралы деген сунуш менен берет. Анан бул мыйзамды бузуп Атамбаевди ээрчип бараткан сот ошол мыйзамсыз чечимдерди кабыл алып туруп, дагы ишти карабастан, анан кийин давай сотту тиги Атамбаевдин кой таштагы резиденциясына жылдыралы деген чечимди кабыл алганын жатканын мен сезип турам. Булар ушундай бир заранее сүйлөшүп алып туруп, сотту жетелеп бара жатышат. Сот мыйзам чегинде бүгүн караш керек болчу. Мына биздин мен жеке менин жана менин адвокаттарымдын сунуштарын кабыл албай, Атамбаевдин гана сунушун карайбыз деп туруп, ошол сунуш берди. Мынакей биз справка алып келишибиз керек. Атамбаев анткени паспортто көрсөтүлгөн жерде жашабайт, башка жакта жашайт. Ошондуктан башка справканы алып келебиз деп сунуштарын айтып жатат да. Ошол эле Кадырбек Атамбаев 24 школго, ошол мынакей 1-май районунда шайлоого барып атпайбы жашынакай элечи. Өткөндө айтышкан берди иштейт ушул жерде эле мен. Бишкек мэриясында депутат болуп иштейт. Тиги Октябрьский акимиятта өзүнүн кабинеттери бар. Мына Бишкектин ортосунда эле жүрөт да. Анан азыр булар кандайдыр бир шылтоолор менен атайлап сотту кой ташта Атамбаевдин үйүнө алып барыш керек болуп атат. Демек, бүгүнкү күнү да мен толук деп айта албайм. Анча-мынча биздин сот системасында жалданма соттор дагы бар экен деп мындай кичине шек келтирип атат да бизгечи. Урматтуу ошол сот өкүлдөрүн караган, сот кызматкерлерин караган биздин жогору жактагы бийлик өкүлдөрү мына ушул биздин өзүбүздүн сот маселесин, биздин мындай жабыркаган граждандардын маселесин караган кезде ушуларга бир тыкыр мамиле, тыкыр көз салбасаңыздар, булар дагы баягындай бир биздин карапайым элди, анан ушул кызматта адилеттүү ак эмгеги менен иштеп аткан мындай кызматкерлерди элге жек көрсөтүп койбойт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Негизги маселе бул Атамбаевдардын жабышып аткан бир эле бир негизги маселеси бар. Анткени мен жайындагы Кемпирабад маселесинде Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев баштаган сунуштарын колдоп элге ачык жарыялаган. Ошол ачык жарыялаган өзүм позициям бул Атамбаевдарга жаккан эмес. Ошол күндөн баштап булар каралоо жолуна түшүшкөн. Мынакей Бишкек 24 деген каналы менен Кадырбек Атамбаев мына Бишкек 24 3 фильмин, көркөм фильм чыгашты. Андан кийин Кадырбек Атамбаев дагы бир топ жалган жалаалар менен аброюбузга шек келтирген билдирүүлөр менен жазып жарыялап жатат. Бүгүнкү күндө өзү ошентип жазып жатат. Мына Жунусбеков бул деген тиги монстр болуп кеткен, эч кимди кабыл албайт, каалаганын жасайт дейт. Наоборот, мынакей буга шайлоо сотко чейин 2 жолу аракет кылдым. Сүйлөшүп эле бул маселени чечип койгонгочу. Бирок качып туруп алган да. Качып туруп алган. Телефонун албай, жазса жооп бербей, анан сотко кайрылдык, эми соттон качып жүрөт да. Биринчи күнү келбей койгондугу үчүн сот жылдырылды. Кадырбек Атамбаев келбей койду депчи. Кайра келип туруп бир адвокаты келип туруп дагы жылдырып бериңиз бизге деген, анткени Атамбаев прописка боюнча жашабайт, башка жакта жашайт. Чын айтканда тиги башка жерде жашайт деп туруп жылдырганды суранган. Ошонун негизинде жылдырып таштаган. Бирок бүгүнкү күнү справкасын алып келбей бүгүнкү сотко.
дагы жылдырууну айтып жатат да, башка күнү алып келебиз справканы, биз ала алган жокпуз депчи. Ал өздөрүнүн күнөөсү да. Сот белгиленген, ушул күнү алып келиш керек болчу. Алып келбесе дагы сот уже ишти башташ керек болчу. Биздин сунуштарыбызды кабыл албастан кайра эле ушул Атамбаевдин мыйзамды бузуу, өзү эркелөө чечимин сот кабыл алып туруп дагы жылдырды. И мен эмки сотто дагы булар ошол эле Атамбаевдин айткандарын жасашат деп мен түшүнүп жатам. Булар эмкиде булар ушундай сөз менен чыгышат. Давай сотту бул Первомайскийден эмес, Бишкектен Кой Таштагы Атамбаевдин резиденциясына алып баралы. Сотто деген чечимди чыгарат деп мен ушундай болжолдоп атам. Анткени мыйзамдарды бузуп ушуларды жетелеп баратат да.